Мен Канатбекова Нурмиранын мамасы болом, апасы. Ошо Сокулук районунан Асылбаш деген айылдан болобуз. Ассаламу алейкум, футбол сүйүүчүлөр, кыргызстандыктар. Мен Мурзакулова Нурсулуунун атасы болом. Атым Арстанбек. Нурсулуу жөнүндө айта турган болсом, бул кызым эсимде барбы? Эсимде болуш керек. 6-5 класста ошол өзү окуган мектепте физкультурадан берген мугалиме бар болчу. Вероника Бернацкая Вероника Васильевна деген. Ошол бир күнү эмесине барып калсам, сабагына барсам, физкультурага. Вероника мени чакырып, жок, барып катышып калыптыр. 1-2 пробага барып, анан кийин бир күнү барсам, Вероника айтып калды, кызыңызды катыштырганга, футболго уруксат бересизби деп. Анан макул дедим. Себеби өзүм да футбол ойнойм, өзүм футболго кызыккан үчүн, кызым кызыгып аткан болсо футболго эмнеге каршы болом деп макулдугун бергенмин. Анан ошол ойдон уланып кетти. Анан өзүнө жакты кызыма. Андан кийин ушул айлар, жылдар өтүп, кийин жүрүп анан Гүлбар Осмоновна менен таныштык. Анан анын колунда машыгып калды акыркы жылдары. Жок, биз эч кандай эме болгон жокпуз, өзү эле көңүлү келип ойнойм деп, барам деп эле көңүлдөнүп жүрүп эле ошо кызыгуусу артып кетти. Ошо өзү ойноп кетти. Анан эми биз атасы экөөбүз түрткү бердик, жардам бердик. Буйруса ойноп атат. Биринчи машыктыруучу ушу Беловодскийге барган Жылдыз деген машыктыруучу эжекеси болду. Мен футболго деле кызыкпайм. Эми атасы деле баягы айылдан мындай кескесинде болуп койсом, футболго деле көп деле кызыкпайбыз. Ошо бизде Нурмира аябай кызыгып ушу ойноп калды. Кандай эме жагынан? Эми мүмкүн үй бүлөлүк жагынан. Жок. Бизде үй бүлөдө андай спорт, футбол эме жагынан такыр маселе жок биздечи. Мен балдарым бүт, кыздарым жудого барчу, балдарым спорт менен машыккан эмелер. Мен балдарымды спортко, кыздарымды такыр мындай чектебейм. Алар каяка барам деген болсо, мен эки колум көтөрүп, өзүм дагы футбол ойнойм, спортко катышып жүрөм ушу жашка чейин. Ошон үчүн мен балдарыма, өзгөчө Нурсулууга мен эч кандай чектөөлөрдү айтканга мындай укугум да жок да. Аз келгенсип азыр канча жылдан бери Кыргызстан желегин көтөрүп ойноп жүргөндөн кийин мен кантип кызыма каршы чыгам? Качан болсо колдоп жүргөнгө аракет кылабыз да. Эч кандай тоскоолдук жок ал жагынан. Колдойбуз. Финансы жактан дагы жардам беребиз кээ бирде. Кыйынчылыктар бирок билбейм, кыйынчылык деле болгон жок. Бул өзү аябай көңүлү келип, өзүнүн кызыгуусу арткандан кийин кыйынчылык деле көп тарткан жок го дейм. Башында Беловодский айылында болгондо барып көрүп эме кылып жүрдүм, 1-2 эле жолу. Андан кийин барган деле жокпуз. Барабыз, сөзсүз түрдө. Эртеңки оюндарга да ушу үчөөнө тең катышайын деп, тиги Гуам менен Австралиянын дагы кандай ойнойт экен, прогноздор кандай болот, ошого катышканга үй бүлө менен илгертен эле келип катышып,
күйөрман болуп жүрөбүз буюрса. Күйөрмандарга не дейм, Кудай буйрса. Ошо эми бул футбол, спорт деген аябай жакшы нерсе экен. Ошо спортко катыша берсин, жаштар көп болсун, футбол кандай спорт болсо деле. Ошо жакшы эле. Көңүлү үстүбүз иш болсо, кандай десем, эми баардык футбол бир эле футбол эмес, эми кандай спорт болсо деле жакшы нерсе го. Көз карашыбыз жакшы эле, жакшы. Баарына ийгилик, спортсмендерге ийгилик, Кудай буйрса. Ошо оюн ойносо дагы колдойбуз. Мындан ары да колдоп, чоң ийгиликтерге жетишкендиктерге жетишсин жаштар. Ушул бизде кыздарга күйөрмандар азыраак келет да. Көп эле эмелерге, оюндарга катышабыз, келишпейт, кызыгышпайт. Мен ушу күйөрмандарга, футбол күйөрмандарга негизи айтып кетким келет. Мына эркектердин оюнуна келип катышканда көп эле болот. Анан мен ушу биздин кыздарды дагы колдоп коюуга чакырат элем. Мен тааныштарыма, досторума баарына көбүнө эле келип көрүп кеткиле деп эме кылып жүрөм. Жалпы ушу кыргызстандыктарга дагы, Бишкекте жашаган эмелерге ушу биздин кыздарыбызды колдоп берсеңер, жакшы оюн көрсөтүшөт буюрса. Жакшы, мыкты оюнчулар биздин кыздар өсүп келаткан. Ушулардан бир жыйынтык результат күтөбүз деген эмедебиз. Эгерде Кудай жалгап, ушул биздин кыздарыбыз ушу отборочный Азияга өткөн болсо, чоң тарыхка бир тамга басат деген ойдамын буюрса. Бир жылдары деле Азияга өткөндө чоң ийгиликтер болду эле. Сүйүнүп баарыбыз. Эми ушул кыздарыбыз да ушул отборочныйда өтүп калган болсо, мен ойлойм бир тарыхта чоң ийгиликтер болот биздин Кыргызстаныбыз үчүн. Ошого келип колдоп бериңиздер.